Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып, коңгуроо белгисин жандырып кетүүнү унутпаңыз. Ал анткени мындан ары сиздер үчүн кызыктуу болгон китептерди улам чыгарып турмакчыбыз. Бир кезде Каныбек тигилердин жолдун кыры менен баратканын байкап калып, чукул бурулушка жете бергенде машинесин күүлөнтүп келип, катуу уруп өтө эле ылдамдык менен келаткан алиги машине өзүн өзү токтото албай, ошол күүсү менен төмөн карай кулап, ала салган боюнча кетти. 7-8 жолу оодарылган машиненин капталдары майрыйып, дөңгөлөгү өйдө караган боюнча туруп калды. Арадан бир канча убакыт өткөн соң, төмөн жактагы машине тарс этип жарыла, кара түтүнүн буркурата ары бери өткөндөрдүн көңүлүн бура, жалбырттап өрттөнө баштады. Эртеден бери чымырканып, өзүн өзү араң кармап келаткан Каныбек ушуну гана күтүп тургандай, башы айланып, эсин жоготуп баратты. Кайрадан Үрүмчүдө. Мурунку заман. Мехрибан тоонун кырын ашып, ары өтүп кеткенден кийин жарым чай кайнам убакытка жетпей, төмөндөгү алиги 3 атчандын карааны пайда болду. Улукбектин узун сойылынан башка эч куралы жок болчу. Атынын оозун тарта, тигилердин келишин күтүп турду. Аны көрө салышып, тигилер да аттарынын ооздорун кое беришип, чаап жөнөп калышты. Улукбекке өлсө, аман калса да баары бир болчу. Тек гана бирден бир ойлогон максаты, тилеги Мехрибандын Кытай чек арасынан аман эсен өтүп кетүүсү эле. Каттуу чаап келатышкан 3 караан бат эле жетип келип, тигини курчап алышты. Хусейин камчысын үйрө дароо эле атырылып бир тийди. Куу желмогуз! Кожоюндун жардамы менен өлүмдөн калып, айыгып, дарыланып, тамагын ичип, дардайып үйүндө жатып, эми ашыңды ичтим, кадырыңа чычтым болуп, тыңып алып, кожоюнуңдун жоктугунан пайдаланып качып бараткан экенсиң да. Анын жакшылыгын билбей, кооз эр токуму менен атында уурдап баратканыңа жол болсун. Ушуну менен карматпай качып кетем дедиңби? Кыргыз өзбектер тарапка качып барып, эмне пайда тапмакчысың? Ал жакта эки-экиден кырылышып атса. Мен өз элиме, жериме барганга акылуумун. Өз элиме жериме дейсиңби? Сенин эл жериң барбы? Өзүңдүн ким экениңди билбейсиң. Анан каяктагы элди жерди айтасың. Сен деген тентиген, көрүнгөн жерде жер кесип жүргөн, албырак салбырак жыртык кийим кийген дербиш эмес белең? Аны унутуп калдыңбы, я? 3 атчан аны аттары менен омуроолошту. Кой бергиле мени. Баары бир ал жакка жашай албайм. Жолумду тоспогула. Ошондой де. Тыңып алгандан кийин баарына түкүрүп кете бергиң барбы? Кана жигиттер, кармагыла бул көпкөн арам тамактын сазайын бергиле. Улукбек тигилерди өзүнүн жанына жолотпой, узун таягы менен оңду солду шилтеп атты. Бет маңдайынан качырып келаткан Хусейинди сойыл менен бетке чаап, атынан томолотуп түшүрдү. Ал кайра ордунан атып туруп, болгон күчү менен бакыра, артындагы мылтыгын чечип алды. Берке экөө да кылычтарын сууруп чыгып, тигиге сес көрсөтүп атышты. Кандай болсо да өлтүрбөгүлө деген мурдатан эле кожоюнунун буйругу бар болчу. Ошол себептен кылыч шилтегенге даабай турушту. Хусейин мылтыгын сунуп, аны башка мээледи. Азыр ыргыт ата электе түш аттан, акмак. Ата албайсың. Кана, атчы кыйын болсоң. Улукбектин сөзүнө тигил чын эле атмакчы болуп, аны башка мээлеп, колун Маашага жакындатты. Улукбек өзүн карай сунулган мылтыктын оозун тике карап туруп берди. Ушундай кырдаалдан пайдаланып, эки жигиттин бирөөсү шап этип, тигинин атына секирип, каттуу сыга кучактап калды да, аттан оодарып түшүрдү. Ушуну эле күтүп тургандай, берке экөөсү аны баса калышып, болгон күчтөрү менен аны муштаглап, тепкилеп киришти. Улукбек да алынын жетишинче үчөөнө каршылык көрсөтүп, бет маңдайынкыны муштуму менен берип калып атты. Кантсе да үчөө көптүк кылып кетти. Алдындагысын эс көнүнөн калгыча, колдорунун кычуулары каңгыча тепкилешти. Качан гана эси ооп, таптакыр кыймылсыз жатып калганда, эки колун, эки бутун каттуу таңып туруп, өзү минип келген атына туурасынан арта сала, ээрге чырмап байлап, кайра чоңолжо таап келаткандай артка жөнөштү. Куугунга таң атпай чыккандыктан Мехрибан жөнүндө анча маалым кабарлар жок эле. Бул мезгилде ал атын каттуу чапкан боюнча Кытай чек арасынан ашып, тоо аралап кетип бараткан. Каттуу токмок жеп эси оогон Улукбек эртеси гана эсине келди. Бүт денеси оордоп, кыймылдоого дарманы жок онтоп жатты. Үчөө үч жактан тепкилегенге бир нерсе болсо керек.
мурунку сынып кайра калыбына келген кабыргалары чыдатпай ооруп жатты. Ат сарайга камап туруп, сыртынан кулпулап салышыптыр. Акырын кыймылдайын деди эле, кабыргаларынын ооруганына чыдабай каттуу онтоп жиберди. Бир жагынан нымдуу, муздак жерден сызы өтүп, оорусуна кошул ташыл болуп, ого бетер кыйналып атты. Көп өтпөй сарайдын сыртындагы кулпуларынын шарактаганы угулуп, эшик ачылып, артына эки киши ээрчиткен өзүнүн кожоюну Хабибулло менен Хусейин экөөсү кирип келишти. Хабибулло Улукбекти ачуулуу көзү менен көпкө карап турду. Кана, өзүң эле айтчы, сага кандай чара колдоноюн? Эки колуңду байлап орго салып, келемиштерге талатайынбы? Же үймөлөктөшкөн жыландардын арасына алып барып таштайынбы? Менин кылган жакшылыгымды унуттуңбу? Мен болбосом өлүгүң убакта карга кузгунга таланып, сөөгүң сөбөт болбойт беле? Кокон хандын уу чеңгелинен, кызыл үңкүрдөн качып кеткенди унутуп калдыңбы? Сен азыр Ташкент, Наманган, Ош, Памиралай, Маргылан, Андижандан бери издеп жүрүшөт. Айтчы, бизден качып кайда барасың? Ал жакта баш калкалай турган элиң, жериң барбы? Кыргыздар жакка барсаң, Шахмурат хандын же Алайлык Алымбек татканын колуна түшөсүң. Бухара эмирлер жакка барсаң, Кудаяр хан сени кучак жайып тосуп албайт. Дароо эле башың ыргыйт. Каякка барсаң Мамайдын көрө эмеспи? Сен андан көрө бул жакта тынч оокатыңды кылып жүрө бербейсиңби? Сары Өзөн чүйдөгү Бишбек сепили да азыр тынч эмес. Ал жакта да согуш жүрүп жатат. Ала Тау округунун жетекчиси Колпаковскийдин армиясы кокон желдеттерин кууп чыгып, Сепилди ээлеп алышты. Көл тарапта да тынч эмес. Сен ал жакка барсаң өлүмгө барасың. Алдагы кейпиңди карачы. Бул түрүң менен Кытайдан чек арасынан да өтө алмак эмессиң. Баса айтмакчы. Менин үчүнчү аялым Мехрибанды каякка жашырдың? Ал Шуркуяны эмнеге азгырдың? Аны көргөнүм жок. Мен өзүм жалгыз качкам. Ошондой де, анда эки аттын бирөөсү гана. Эки өңөрдү көргөндөр бар турбайбы? Ал деле качып алыска узай албайт. Менин жигиттерим жердин 7 кабат түбүнө кирип кетсе да таап келишет. Хабибулло башын көтөрүп, жанындагыларга ээги менен жаңсап койду эле, анын сөзүн айттырбай түшүнүшө бардыгы чыгып кетти. Сарайдын ичинде экөө гана калды. Хабибулло Улукбекти кытмыр жылмая карап турду. Сен менден оңой эле кутулуп, качып кетем деп ойлодуңбу? Мен сени өлүм алдында жатканда тээ алыс жактан алып келдим бул жакка. Эмне себептен дарылатып ажалдан куткарып калдым? Сени мен бул жакка малайлыкка жумшайын деп алып келген жокмун. Кудайга шүгүр, малайларым жетиштүү эле. Аларды каалашымча сатып алышка кудуретим жетет. Ал эми катын болсо кара жерге кирсин. Мехрибандайдын 10-ун, керек болсо 100-ун да таап сатып алам. Каалайсыңбы? Таптакыр эле эркиңди бош коюп, тескерисинче алдыңа малай жумшаттырып берейин. Хабибуллонун ачуусу тарай, жумшак сүйлөй баштады. Айтчы Улукбек, ошончо байлыкты эмне кыласың? Жекиче керт башыңа алардын 10дон 1 гана жетет да, бүт өмүрүң өткөнчө. Анын үстүнө жалгыздараак токой болбойт дегендей, жалгыз эч нерсе колуңдан келбейт. Жөн гана кемдер бирөөлөрдүн курманы болуп каласың. Байлыктан да куржалак калып, өзүңдү тиги дүйнөгө жөнөтүшөт. Сага кандай болсо да күчтүү колдоочу керек. Сага кандай болгондо да күчтүү колдоочу керек. Тигил жакта жоголгон казынанын дайынын табышпай, Кокон хандыгы тургай, өзбек, кыргыз, атүгүл тажиктер да издеп жүрүшөт. Аны бул жерде жалгыз сен гана билесиң. Алардын кайсыл жерде катылып экенин. Калгандарынын баары өлүп, өлүктөрү жер менен жексен болушту. Эгер сен өлсөң, ошол боюнча алар дайынсыз жоголот. Эч кимге буйрбай калат. Мен сага дагы бир жолу эскертейин. Жакшылап ойлон. Алар мага эмес өзүңө да буйрбай калышы мүмкүн. Мындан ары качып кетем деп ойлоп ойлагой. Эми аны түшүңдө да көрбөйсүң. Айткың келбесе, оордун түбүнө чирийсиң. А эгер мени менен тил табышсаң, оң колум болосуң. Каалаган улуттагы кыздардан аялдык калып берем. Кааласаң бирөө гана эмес, 5-6 алсаң болот. Заңгыраган үйүң, алдыңда малайларың, байлыгың, кыскасы жашооң жаман болбойт. Булардын баарын айтып жаткан себебим сени бал тилге салып алдап жаткандык эмес. Мени тек гана сага чын ниетимден чыккан сунушум. Кыргыздар, өзбектер жакка барганда да ал жактан дегеле жыргап кетпейсиң. Орус, кыргыз, кыпчак, өзбек, тажиктер болуп өз ара кызыл кыргын болуп согушуп жатышат. Сага тынч жашоодо болбойт ал жакта. Дагы бир жолу айтам, ойлон жакшылап. Бул өзүңдүн келечегиң үчүн пайда. Алдагы экинчи жолу сынган кабыргаларын кайра калыбына келиши да кыйын.
Аны кайрадан дарыгер тау чакырып дарылатып айыктырыш керек. Мына өзүң кылдың, качып кетем деп. Болбосо мындай болбойт эле. Мен кеттим, жакшылап ойлан. Хабибулло акырын турду да артына кылчайбастан сыртка чыгып кетти. Ал өзүнө ажал жакындап, акыркы күндөрүн жашап жатканын сезген жок. Аны алыстан келген эки адам акырын сурамжылашып издеп жүрүшкөн эле. Бир аздан кийин сарайдын эшиги ачылып, эки уйгур жигит келишти да Улукбекти колтуктап көтөрүп тургузуп, кайдадыр алып кетишти. Ооруканада бүгүнкү заман. Каныбек эсине келип, өзүнүн көзүн жарым-жартылай ачып, кайсыл жерде жатканын биле албай жатты. Бет маңдайында ак халатчан кызды көрүп, өңү эмнегедир жылуу учурап кетти. Көзүн чоң ача айланасына көз жүгүрттү. Кандайдыр бир бөлмөдө керебетте жатыптыр. Бет маңдайындагы ак халатчан кыз болсо Айгүл экен. Мен кайдамын? Сен кайдан адашып? Жата бер, чочуркабай эле. Сен спецбольницадасың. 3 күндөн бери өзүңө келе албай, эми араң көзүң ачтың. Кан көп кетип калыптыр. Сага менден анан 2-3 алып кан куюшту. Мени кандайча таап алдың? Карабаевдер билеби бул жерде жатканымды? Албетте билишет, ошолор аркылуу таап келбедимби сени? Ал бүгүн кечинде же эртең эрте келет. Баса, тиги авария болуп күйүп кеткен машинадагылар эмне болушту? Экөөсү машинадан ыргып кетип, катуу абалда ооруканада. Калгандары болсо машина менен кошо күйүп кетишти. Кимдер аман калганын билбейсиңби? Аны Карабаевдер билет, келгенде өзү айтып берет. Баса, үй бүлөң да шаарга мурунку үйүңөргө кайра көчүп келишкен, бирок сенин бул жерде жатканыңды билишпейт алар. Канча болду келишкенине? 2 жумадай болуп калды. Ал жөнүндө эмнеге мага кабарлашкан жок? Ишиңе тоскоол болобу дешти го дейм, сыягы. Эмне себептен спец ооруканага алып келип жаткырышты? Сенин үстүңдөн аңдып жүргөндөргө окшойт, сыягы. Тиги кошуна палатада дагы 2 адам кайтарып жатат сени. Тигил аман калган экөөнү кайсыл ооруканага алып кетишти? Алар менимче 4-чү горбольницада го дейм. Кимдер аман калышты болду экен? Мен так билбейм. Менин без сознание жатканыма 2 сутка болду. Ооба. Дагы эмне жаңылыктар бар? Азырынча ушулар, дагы кабарлашабыз. Болуптур, жакшылап айыгып кет. Айгүл акырын эңкейип, анын бетинен өөп койду да сыртка чыгып кетти. Кызык, кимиси аман калды болду экен? Абдырахман аман калса экен. Калгандарынын кереги деле жок эле. Каныбек оң колун желкесине алашыпты тиктей өзүнчө ойлонуп атты. Оң жак ийне ак бинт менен тыкан байланып коюлуптур. Спец оорукана болгондуктан палатада телефону, телевизору, журнал столу бар. Шарты жакшы экен. Кечке маал айланага күүгүм кирип калган кезде Карабаев келди. Өзү менен кошо бир баштык жашылча жемиш, тамак аш ала келиптир. Ден соолук кандай? Кыраан бүркүтүм. Өзүң көрүп тургандай. Көрүп турам. Кечөөгүгө караганда акыбалың бүгүн түзүк. Баса, үй бүлөңдүн шаарга көчүп келгендигин уккандырсың? Ооба, Айгүл айтты. Дагы башка эмне жаңылык? Карта боюнча иш кандай болуп жатат? Азырынча анча түзүк эмес. Эмне болду? Карта боюнча казыналардын катылуу турган жерине барып келдик. Кош, эмне болду? Таптыңарбы казынаны? Ал жерде таш пакет да жок экен. Карта боюнча туура эле издеп бардыңар беле? Жаңылышкан жоксуңарбы? Силердики жаңылышса жаңылышар, биздин адистер эч убакта жаңылышпайт. Балким, мүмкүн бул болбогон эле нерседир. Биз ушунча убакыттан бери бекер эле жанды кыйнап жүргөндүрбүз. Ошол үңкүргө баргандан кийин чын эле казына бар экенине аябай ишенип калдык. Кандайча? Ал жакта чын эле катылуу казына бар экен. Бирок канчалык өлчөмдө экени али белгисиз. Аны кантип билдиңер? Биздин атайын барган адистер аныктап, тактап чыгышты. Анда казына каякта кетиши мүмкүн. Шашылба, башынан айтып келатпаймынбы? Ал жерде жарым жыл мурун кимдир бирөөлөр болуптур. 2-3 адамдын өлгөн сөөктөрү да жатат. Сыягы өздөрүнүн ичинен чатак чыгып, бири-бирин өлтүрүп таштырса керек. Ошол өлүктөр боюнча ал жерге качан келишкени аныкталбады. Үңкүрдө жыландардын уюгу бар экен. Үңкүрдүн кире беришинде да бир өлүк жаткан. Аны болсо жылан чагып өлтүрүптүр. Сыягы сырттан келгендер жыландар менен аябай салгылашса керек. Жердин баары жыбыраган жыландардын өлүктөрү. Жардыргыч таштап, аларды пистолет автоматтар, огнеметтер менен аткылашып, аябай жырткычтык менен кырышыптыр. Биз барган бирин серин эле жыландар калыптыр. Алтын кайсыл жерде болсо, жыландар да ошол жерде болот эмеспи? Ордолуу жыландар ошол үңкүрдөгү казынанын айланасын уюк кылып алышса керек. Ордолуу жыландарды кантип жок кылышты болду экен? Ал жакка эмне менен барышыптыр?
Тээ төмөн жаққа машиналарын тоқтатып қойышып, жөө чыгышыптыр. Қанчадам екені белгісіз. Төмөн жақтағы қоқтыны аша бергенде черіп жатқан 7-8 адамдың өліктері жатыптыр. Жандарындағы жерден қадимкеле біздің Калашников автоматтары, Макаров пистолеттерін көрдік. Ал құралдар табелде қаяқтан қатталғанын анықтай албай қойдық. Сыяғы башқа жақтан алынып келінсе керек. Біздің анықтауымыз бойынша ошол қоқтыдан құралчан 2 топ атышыптыр. Жанағынша байлық менен төмөн қарай түшүп келатышканда берки жактагы башка куралдуу топ аларды буктурмага алышып, аңдышып, анан бирин да койбой өлтүрүшсө керек. Окуя жаз айларында, тагыраак айтканда, май айынын аяк чендеринде болгон. Андан төмөнүрөөк жагындагы оюкчада өрттөнүп кеткен чет элдин Honda машинеси калган. Анын номерлерин чыгарып кетишиптир. Ошол номер боюнча да аныктап тапсак болмок ээлерин. Ал жерден алынып кеткен казына Кыргызстандын жергесинен чыга элек. Анын үстүнө ошончо байлыкты чек арадан алып өтүп кетиш мүмкүн эмес. Алар биздин эле жерге, тоо арасына башка жерге жашырылды. Эми ушул боюнча табылбай калабы? Тескерисинче, жоголгон казына барбы жокпу деп сомневаться этпей эми уверенно издесек болот. Баса, айтмакчы тиги машинеден аман калган экөөсү кимдер экен? Бирөө силерди жетектеп жүргөн Абдырахман, экинчиси болсо Сулайман. Калгандары машиненин ичинде калышканда ошол боюнча күйүп кетишкен. Тигил экөөнү эмне кылалы деген оюңар бар? Кайрадан түрмөгө алып кетесиңерби? Азырынча жайын эле коебуз. Балким ушулар аркылуу да бир илинчек табылып калар. Сен кандай болсо да тигилер менен байланышышың керек. Абдырахмандар мененби? Ооба. Бир-эки жолу эптеп жолун таап өзүм аман калдым. Бул жолкусунда алдап келип өлтүрүп койсачы, менин көзүмдү тазалоонун жеңил түрлөрү толуп эле жатпайбы? Уу берсе деле өлтүрүп коюшу мүмкүн. Биринчиден өзүңө аябай сак болушуң керек. Буга өзүң деле көнүп калдың. Экинчиден мындан ары биз сага мүмкүнчүлүк бербейбиз, ар бир кадамыңа көз салабыз. Бул бир. Дагы бир маселе, Абдырахмандын командасында кимдер, канча киши бар? Бүт списокторун бер. Эмне иш кылышат, каякта иштешет, алардын ар бир адамынын тизмеси бизде болуп турган зарыл. Мунун зыяны тийбейт. Болуптур, дагы байланышабыз. Жакшы кал, батыраак сакайып кет. Карабаев акырын ордунан туруп, жеңил кол алышты да сыртка чыгып кетти. Каныбекти сыртта 2 адам кайтарып, көзөмөлгө алып турган эле. Базардагы экөө. Мурунку заман. Үрүмчү Кытай жергесине тиешелүү болгону менен негизинен көпчүлүгү уйгур калкы басымдуулук кылат. Бирок бардыгы Кытай бийлигине баш ийүүчү. Жогорку жактагы Кытай төбөлдөрү айына бир жолу келип, салык салып кетип турушат. Араларында Кытай улутундагылар да жашашат. Борбордогу негизги чоң көчөсүндө бүт кытайлыктар. Уйгурлар мал чарбачылыгы менен алектенсе, кытайлар күрү чегишет. Ар бир жарым айда Үрүмчүнүн өзүндө чоң соода базары уюштурулуп, буга жалаң эле кытайлыктар эмес, алыскы кокондуктар, кыргыз, кыпчак, тажиктер, атүгүл орустар да келишет. Соода кылганы. Берки тараптан болсо арабтар, ирандыктар, индустар чогулушат. Кээ бирлерине котормочу талап кылынса, кээ бирлери колдору менен жаңсашып, бири-бирине түшүндүрүшөт. Атайын бул жерде жашашкан бир нече тил билишкен жергиликтүү котормочулар бар. Ар соода мезгилинде ошолордун күнү тууйт. Бул шаарчанын 3 көчөсү узун, кенен да, калгандары кууш болуп кетет. Ал кууш көчөлөрдө түнкүсүн жүрүү да коркунучтуу. Күтүлбөгөн жерден белгисиз караандар пайда боло калып, кол салышып, тоноп кетип, атүгүл каршылык кылгандарды өлтүрүп да ташташат. Бүгүн соода күнү болчу. Ортодогу чоң базарда ар улуттун өкүлдөрү өз товарларын алтыларына жайып коюшуп, өз ара бака-шака түшүшө, соода кылып жатышты. Баштарына ак селде оронушкан сакалчан 2 адам акырын элди аралаша, көздөр менен айлананы шектүү карашып, кимдир бирөөнү сурамжылашып издеп жүрүштү. Булар атайын Хабибуллого жөнөтүлгөн Элүүбай каракчынын 2 жилдети болчу. Үрүмчү шаарчасы анча чоң эмес болгону менен алыс жактан келип кеткен соодагерлерден адам аягы үзүлчү эмес. Соода боюнча атак алыска тараган Азиядагы бирден бир шаарча болуп эсептелчү. Хабибулла да бул жактан товар алып, башка алыскы жерлерге өзүнүн кербендери менен барып соода кылып келчү. Ал жактан алган товарларды бул жакка сатчу. Үрүмчүдөгү бирден бир көзгө көрүнүктүү, атактуу чайкана Шахмандардыкы. Соода күндөрү чайкананы кечкисин мейманканага айлантып, алыс жактан келген соодагерлерди ошол чайканасына жайгаштырчу. Күндүзү чайкана, кечкисин мейманкана болуп эсептелчү. Соода күндөрү ал жердин киреше да жаман түшчү эмес. Ошол түшкөн кирешенин эсебинен атайын чоң кылып мейманкана салдыра баштаган.
Атага алыска тараган Элүүбай каракчынын орун басары Хамзанын буйругу менен келишкен Жанузак менен Бактыяр Үрүмчүгө баш багышканда эле ушул Шахмардандын чайканасына кайрылышкан. Аттарын анын сарайына акча төлөп жайгаштырып, күндүзү Үрүмчүнү жөө кыдырышып, кечкисин ошол мейманканага жатып калып жүрүштү. Күндүзү кээде экөөсү эки жакка бөлүнүп кетишип, кечкисин кайрадан Хабибулланы кармоонун планын акырын түзүп, ыңгайлуу кырдаалды күтүп атышты. Бул жакка келишкенде атактуу соодагер Хабибулла көпөстүт кыйналбай эле табышкан. Анткени чакан шаарчада чоң киши тургай, кичинекей балдарынан бери баары таанышчу. Хабибулла Үрүмчүдө 3 аялына каалаган мезгилде алмак салмак бара берчү. Ошол себептен аны кармоо кыйынга туруп атты. Анын үстүнө дайыма чыгыш элинин согушуу, мушташуу ыкмаларын эң жакшы өздөштүргөн эки жигитти өзү менен кошо ала жүрчү. Базарда аралап жүрүшүп, кокусунан экөө өздөрүнүн жол башчысы Элүүбай минип жүргөн атты ээр жабдыктары менен кошо бир уйгур жигиттин минип жүргөнүн көрүп калышты. Ага акырын акмалап жакындап келишип, жакшылап карашты. Ошол бекенби? Ошол, даан эле биздин жол башчыбыздын аты экен. Тигине күмүш чаптырылган куюшкан менен үзөңгүсүн карабайсыңбы? Ооба, дал өзү. Мунун ээси тигил минип жүргөн жигит ким болду экен? Азыр мунун ким экендигин акырын акмалап билебиз. Экөө алиге атчан жигитти базардан чыкканча акмалап артынан калбай ээрчип жүрүштү. Ал арт жагына көңүл бурбастан кууш таштак жол менен жүрүп олтуруп, айланасы бийик дубал менен тосулган чоң дарбазага келип, токтоп, камчысы менен дарбазаны такылдатты. Көп өтпөй дарбаза ачылып, ал ичине кирип кетти да кайра жабылып калды. Экөө дарбазага жакын келип, тешиктен ичин шыкаалап көрүштү эле, өздөрүн карай арсылдап үрүп жатышкан дөбөттөрдү көрүп, кайра оолак боло беришти. Көп өтпөй эле ар жактан артына 5-6 атчанды ээрчиткен Хабибулланын караанын көрүшүп, чоң даракка далдаалана кетишти. Жанындагы жаңдап бараткан кишисине кызуу бир нерсени сүйлөп бараткан көпөс бактын артында өзүн карап турушкан экөөнү байкаган жок. Акырын ошол бактын жанынан өздөрүнчө бака-шака түшүшө өтүп баратышты. Анан түз эле алиги киши кирип кеткен дарбазага токтоп, көп өтпөй дарбаза ачылып, баары ичине кирип кетишти. Менин оюмча, Хабибулланын чоң үйү ушул болуш керек. Ал көпчүлүк мезгилде ушул үйгө түнөйт. Ошол себептен кандай болсо да, аны түн ичинде жалгыздатып кармашыбыз абзел. Экөө өздөрүнчө план түзүп, акылдашып атышты. Алар дээрлик бир аптадай Хабибулланын артынан акмалап жүрүшүп, акыры чоң үйүнө биринчи аялына түнөөрүн такташып, түн ичинде короосуна кирүүнүн жолдорун ойлонуштура башташты. Бийик дубалдын сыртында дөпүйүп өскөн 5-6 бак бар экен. Ошол бак аркылуу жармашып чыгып, аркан менен шыпырылып түшүшмөй болушту. Ал эми түнкүсүн бош кое берген дөбөт иттерине атайын базардан эт сатып келип, уу аралаштырышты да чоң-чоң 5-6 кесим кылып бөлүп коюшту. Бул уу атайын чөптөн кайнатылып, даярдалган эң күчтүүсү болчу. Муну кандай гана жаныбар болбосун, 100гө чейин санаганча оозунан ак көбүк атырылып, заматта жан таслим кыла алчу күчү, таасири бар эле. Экөө кууш миздүү шамшар менен канчардан башка эч нерсе менен куралданышкан жок. Мейманканадагы сарайдан аттарын алып чыгып кетүүгө даярданыша, түндүн бир окумун күтүп калышты. Түн ортосунан ой келгенде таш көчө менен жай бастырыша эки атчан кетип баратышты. Кес-кес гана чоочун дабышка иттердин үргөнү болбосо, көчө жымжырт. Элдин баары кызуу уйкуда жатышкан. Экөө калың, дөпөйгөн бактын жанына келгенде токтолушту. Эки жактарына кылдат көз жүгүртүп чыгышкан соң, аттарын ошол бакка байлап, даракка тартынып чыгышты. Короонун ичи кадимкидей көрүнүп турду. Арканды короонун ар жагына ыргытканда, дароо эле иттер бир нерсени туюшкандай, тигилерди карап арсылдап үрө башташты. Бир аздан кийин үйдөн чырак көтөргөн адамчыга мал сарайга барып, бир сыйра көз жүгүртүп койду да, айланасын, короо ичин текшерип чыккан соң, кайра үйгө кирип тынчып калды. Сыягы түнкүсүн короо кайтарган Хабибулланын малайларынан бири окшойт. Иттер кайрадан ырылдап үрө баштады. Тигилердин жаагын жап кылбасаң болбойт. Азыр. Бактыяр артындагы баштыктан алиги уу кошулган сулп эттерди алып чыгып, бирден короонун ичине ыргытып кирди. Алиги ырылдап жаткан иттер сулп эттерди өз ара талашып жей башташты. Бардык эттерди короонун ичине ыргытып бүтүшкөн соң, кес-кес бири-биринен талаша жулмалап, үзүп жеп атышкан иттерди акырын карап турушту.
Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин алиги дөбүттөр өз ара кыңшылаша жерге четинен кулашып, буттарын ары бери тырмалаңдатып атышты. Көп убакыт өтпөй эле баары тынчып калды. Тегилер бүтүштү окшойт. Ошентсе да текшерип көрөлүчү. Жанузак өзүндө калган дагы бир тиликти тегилерди карай ыргытып көрдү эле, жерде жаткан иттер былк этишкен жок. Биринин артынан бири экөө тең аркан менен короонун ичине шыпырылып түшүштү. Анан үйгө акырын жылып жөнөштү. Жаңы дайындоолор. Бүгүнкү заман. Каныбек ооруканадан айыгып чыккандан кийин бир жумадай айылына барып эс алып келди. Биринчи тапшырма ийгиликсиз аяктагандан кийин кезектеги тапшырманы күтүп жатты. Бул мезгил аралыгында үй бүлөсүнө жолугуп, жүрөгү ооруткан көйгөйү жок кадимкидей мурунку акыбалына түштү. Атүгүл бир айдай тегилер берген путевка менен курортко барып эс алып келгенге да үлгүрдү. Ар бир баскан кадамыңдан коркпой, ушинтип үй бүлөм менен бейкапар тынч жашасам кандай жакшы болор эле. Каяктан жүрүп Абдырасулга окшошуп калдым экен. Эл сыяктуу эле күнүмдүк турмуш менен алып уруша, өз оокатымды кыла бербейт белем, колумду канга жолотпой. Каныбек өзүнчө көчөдө жүргөн элдерге суктанып атты. Бирок жоголгон казынаны издөөгө мурункудан да аябай кумарланып калган болчу. Чын эле казына бар экен да, аны кимдер таап алды болду экен. Балким чет элден келген топ таап алып, чет өлкөгө алып кетип калган болсочу. Бирок чек ара каттуу кайтарууда эмеспи? Ошончо байлыкты алып кете алышпайт да. Ким билет, алып өтүп кетиши да мүмкүн. Мүшөктөп байкатпай наркотика алып өтүп атышкан немелер муну алып өтө албай коймок беле. Өтүп кетиши да ыктымал. Арадан 2 жума өтпөй, Карабаев Каныбекти кайрадан өзүнө чакырып алды. Кандай, эс алдың? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр, мурунку калыбыма келдим. Көрүп турам, мурункудай болуп тыңып калыпсың. Анда эмесе сөздүн тоготер жерин өтөлү. Кыскасы мындай. Жоголгон казынанын илинчеги табылып атат. Бизге келген маалыматтар боюнча казынанын артынан түшкөндөрдөн 5-6дай уюшкан куралчан топ бар экен. Банда деп койсо да болот. Аларды акырындык менен четинен тузактоо, куралсыздандыруу, туткунга түшүрүү операциясы башталат. Даярдыктар жүрүп жатат, бирок азыр али эрте. Жоголгон казына алардын кимисинде экени али билине элек. Сага дагы бир тапшырма. Кандай десем, кыскасы мындай. Сен түрмөгө дагы барышыңа туура келет. Кайрадан түрмөгөбү? Чочулаба, шашылба. Бул жолкусунда көпкө болбойсуң. Мени тим эле чыныгы рецидивист кылмышкердей эле кылдыңар го. Бул эми элибиздин, мамлекетибиздин келечеги үчүн. Анын үстүнө өзүң да чыгыш элдеринин мушташы укмаларын эң жакшы өздөштүргөнсүң. Бекеринен черный пояс алган жоксуң да, туурабы? Экинчиден түрмөнүн үрп адатын жашоо шартында көрүп калдың. Сенден башка ылайыктуу эч ким жок болуп атат. Болуп тур. Канча срок менен? 1 жыл. Бирок тапшырма кандай аткарылса, ошондой эле эрте бошотобуз. 1 айда бүтүрсөң, 1 айда эле бошойсуң. 2 айда бүтүрсөң, 2 айда. Жарым же 1 жылга созулуп кетсечи, менимче ага жетпейт деп ойлойм. Болуп тур. Эмне тапшырма? Кыскасы мындай. Номер 16 колонияда Кахар деген 10 жылга мөөнөтүн өтөп жаткан афганец бар. Жашы 40-тарга чукулдап барып калган. Улуту афган болгону менен убагында биз тарапка, тагыраак айтканда биздин солдаттарга кошулуп, Афган согушуна өздөштүргөн. Көзгө атаар мерген, бат ойлоп тапкычтыгы менен кыйын кырдаалдан чыгып кетет. Афган согушу убагында биздин солдаттарды далай жолу курчоодон алып чыккан. Сендей болуп, черный пояс болбосо да өз стили менен мушташканды жакшы билет. Эмне кылып түрмөгө мынча олтуруп калды? Ошо айтып келатпаймынбы ирети менен. Согуш аяктап биздин солдаттар жаңыдан өзүбүздүн территориябызга кайтып келе башташканда, өзүнүн командири званиясы майор бир киши менен кыяша айтышып, анын буйругун аткарбай коюптур. Алас келгенсип экөө чатакташа кетишип, ага колу да тийсе керек. Военный тартип деген башка да, экөөнүн кимиси прав, кимиси не прав, ким билет. Айтор өзүнүн командиринин буйругунан баш тарткандыгы үчүн, экинчиден ага кол көтөргөндүгү үчүн военный трибунал менен 4 жылга кесилип кеткен. Ал эми түрмөнүн жашоосун болсо өзүң билесиң да. Анын үстүнө таптакыр башка улуттагы киши болсо, аны тынч жайына коймок беле, зектер. Ал жактан да ызы чуу болуп, мөөнөтүнүн үстүнө кошумча мөөнөт илинип алып батпайбы? Эмне, чыпы кылыптырбы? Түрмөнүн паханы менен тиреше кетип, аны сабап таштаса керек. Ал үчүн кошумча мөөнөт бербейт да. Ошол пахандын 2-3 адамы афганецтин көзүн тазаламак болушуп, ага бычак көтөргөндө коргонуп жатып, ага бычак сайып жибериптир. Бычак таалуу жерге тийгендиктен анысы реанимацияда жатып 2-3 күндөн кийин каза болуптур. Мына сага кошумча мөөнөт. Анан аны башка түрмөгө которуштубу? Албетте, пахананы өлтүрүп коюшу да мүмкүн болчу.
Азыр ал номер 16 колонияда. Үй бүлөсү барбы? Афганистанда каза болуптур, үй бүлөсү. Афгандар өздөрү өлтүрүп койсо керек. Ошондон кийин ал биз тарапка өтүп кетиптир. Мурун тегилер тарапка басмачылардын тобун жетектеп жүрүптүр. Кийин биз тарапка өтүп, кайра басмачыларды талкалаганы үчүн биздикилер тараптан көптөгөн наградаларды да алыптыр. Болуптур. Анын бул жерде бизге эмнеге тиешеси бар? Анын ишенимдүү достору бар. Улуттары Афганис. Азыр мужахедтерге кошулуп биздин тоолордо жүрүшөт алар. Бирде Тажикстанда, бирде Афганистанда айтор, алар бир ордунда токтошпой, көрүнгөн жерде ызы-чуу кылып жүрүшпөйбү? Кош, алардын да эмне тиешеси бар бизге? Мен айтпадымбы жана башында, казынанын аркасынан жүргөн 5-6 куралчан топ бар деп. Алар ушул бандалардын биринде болгон. Болгондо да алиги тоодогу казынаны таап алышкан ушулардын группасы. Казынаны таабышкандан кийин алиги тоодогу табылган өлүктөр жөнөлүктөр эмес. Ошолор колдуу болгон. Болгону алардан 4 гана адам калыптыр. Бирөөсүн да жолдон өлтүрүшүп, үчөө казынаны кайрадан бөлөк жерге жашырышканда, бирөөсү кокусунан башка бандалардын колуна түшүп, экөөсү дайынын таптырбай качып кетишкен. Тигил экөө кайрадан казынаны башка жерге которуп жашырышкан. Азыр алар махажеттер менен жүрүшөт. Кандай болсо да тигилер убакыт таап казынаны алып кетиши мүмкүн. Болуптур. Менин милдетим эмне? Кахар аябай акылдуу да, тың да жигит. Сенин эмне максат менен ал жакта жүргөнүңдү билип коюшу да мүмкүн. КГБда чекист болуп иштесе, ал не бакта эле көтөрүлүп кетмек. Эми кайран жигит түрмөдө чирмей болду. Кыскасы мындай: сен ал жакка барганыңда колдон келишинче Кахарга жакынdoого аракет кыл. Өзүң черный пояссың, өзүңө ишенесиң. Ар кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болсо, аны коргоп, ишенимине кирип, керек болсо дос болууга аракет кыл. Эгер ал сага толук ишенип макулдугун берсе, экөөңөрдү тең түрмөдөн бошотобуз. Дальше андан кийин эмне кылабыз? Андан соң экөөңөргө дагы жаңы тапшырма берилет. Аны кийин сүйлөшөбүз. Ага чейин биринчи тапшырманы аткарчы. Кийинкиси эң олуттуу тапшырма. Түрмөгө качан жөнөтөсүңөр? 20 күндөн кийин. Ага чейин даярдана бер. Бул үчүн сага двойной зарплата төлөнөт. Дагы бир айта кетчү маанилүү нерсе, ушул тапшырманы так, жакшы аткарып келсең, чиниң, даражаң көтөрүлөт. Андан аркысын көрө жатарбыз дагы. Болуптур. Анда жакшылап даярдана бер. Айлана чөйрүдөн да сак бол. Абдрахмандын кишилери кокусунан өлтүрүп кетишпесин. Баса, эсиңде болсун. 16 колонияда Абдрахмандын 2 адамы бар. Эсиңдеби, тиги зонага барарда Абдрасулга бычак сайып түшкөн 7 адамдын 3-өсү тигил Абдрахман, Жафар, Сулейман өзүнчө бир зонага, калган 4-өө 2-2ден бөлүнүп, башка зонага кетишти дегеним. Эстеп көрчү? Ооба, эстедим, айткансың. Анда ошолордун экөөсү ушул сен бара турган түрмөдө. Ал жөнүндө данныйларын көрсөтөйүн. Карабаев стол үстүндө 2 сүрөттү койду. Бирөөсүнүн аты Мухтар, жашы 32де, улуту тажик. Бирөөсү Мобул Рахман, улуту өзбек, жашы 29да. Экөө тең тигил Абдрахмандар сыяктуу эле 12 жылдан кесилишкен. Буларды эмне кылышым керек? Алар баары бир тааныйт да мени. Алар менен да жакындашып көрүүгө аракет кыл, бирок сак бол. Өзүңө күтүлбөгөн жерден кол салып, сени өлтүрүүгө да далаалат кылышы мүмкүн. Мен бул жолу кайсыл статья менен кеттим? Мурунку эле 68 статья менен кетесиң. Бирок буга дагы бир статья кошулат. Милиция кызматкерлерине кол салуу, өзүң билесиң, бул сен үчүн түрмөдө чоң плюс болот. Короодогу дүрбөлөң. Мурунку заман. Улукбектин акыбалы кыйындап баратканына Хабибулло мурунку аны айыктырган дарыгерлерин кайра чакыртты. Куугунчулар аны каттуу сабап койгондуктан кабыргалары кайрадан сынып, ичегилери түйүлгөнсүп ооруп жатты. Мен сага эскертип коеюн. Хабибулло кыйналып жаткан Улукбектин маңдайына келип олтурду. Ушуну менен сага экинчи жолу жакшылык кылып, өлүмдөн алып калып олтурам. Бул үчүн сен да мага милдеттүү болушуң керек болчу. Муну мен кадыр колко деле кылбайм, бирок сени менен адегенде бир нерсени сүйлөшүп, чечишип алууну туура таптым. Азыр ушул боюнча сени жайына койсом, кыйналып, жааның көзүңө көрүнүп жатып өлөсүң. Өлүгүң көмүлбөй талаада ит кушка жем болушу да мүмкүн. Ал эми менин айткан сунушума макул болсоң, бул жактагы күчтүү дарыгерлерден алып келип, жакшылап айыктырып, сага жакшы мамиле түзүлө баштайт. Мен мурунда айткам, эгер менин ишенимине кирсең, сага үй да болот, аял да болот, каалаган аялыңды алып берем. Колуңдагы ырыскыңды теппе, кана, ойлон тез. Менин айткан сунушума макулсуңбу? Эмне сунуш? Мындай арамзалык мага жакпайт. Өзүң эң жакшы билесиң да менин сунушумду.
Егер билбей түшүнбөй жатсаң, дагы бир жолу кайталап коеюн. Егер сен кокон бийлигинин казынасынын жоголгонун, каякка жашырылганын айтып, көрсөтүп берсең, мендей болуп оокаттын жакшы жүрөт, бай жашайсың. А егер макул болбосоң, ушул боюнча сөөгүң сөпөт болот. А байлык сага да жок, мага да жок кылат. Кудайга шүгүр, бул оокат менен өзүмдүн оокатым жүрө берет. Өзүң эле жаман болот. Кана ойлон жакшылап. Эртең мененкиге чейин эртең келем. Же ары болосуң, же бери болосуң. Улукбек ат сарайдын бурчундагы тактайдын үстүндөгү саманда 2 күн кыйналып жатты. Ага Хабибулло да, дарыгерлер да келишкен жок. Эмнегедир баары тымтырс. Өлүп атабы, тирүүбү, эч кимдин аны менен иши жоктой. 3-чү күнү ооруган кабыргалары анча-мынча сыздатканын токтотту. Чын эле ушунча байлыкты башыма тыганмынбы? Анын бир үлүшү менен эле өмүр бою жыргап жашасам болот. Жашырып жанымды эмне мынча кыйнап жатам? Тегинин сунушуна макул боло берейинби? Баары бир ал бут түрү менен мени кое бербейт. Качсам баары бир таап, кууп жетип кармап алышат. Өлтүрүп коюшу да мүмкүн. А дегенде анын сунушуна макул болуп, ден соолугумду калыбына келтирип, чыңдап алайын. Анан калганын көрө жатармын. 2 күн ойлонуп жатып, ал ушундай чечимге келген болчу. Бир жак капталы ооруганда, экинчи жак капталына уударылып, калып, самандын үстүндө Хабибуллонун келишин күтүп, даярданып жатты. Кыймылдай албагандыктан сыртта эмне окуя болуп жатканына иши да жок болчу. Курсагы ачып, кыйналып баштаганда Расул деген жашы 16га чыга элек малай тажик жигит келип, укмуштуу кабар айтты. Сен сыртта эмне окуялар болуп жатканын билген жоксуң да, Жок. Эмне болуп жатат? Ал 2 жагын сактына элеңдей карап эңкейип, Улукбектин кулагына оозун жакындатты да, алаканы менен колун тосо акырын шыбырады. Мурда күнү түн ичинде белгисиз кишилер келип, кожоюнубузду өлтүрүп, башын кесип кетишиптир. Койчу. Бирөө ийне менен көчүккө сайып жибергендей, Улукбек каттуу булкунуп алды эле, ооруган кабыргалары чыдатпай, кайра бөктүшө калды. Койчу, чын элеби? Тигил дагы 2 жагын алаңдай карай, кайрадан шыбырай кетти. Сыртта каттуу дүрбөлөң болуп жатат. Аны ким өлтүргөнү белгисиз. А түгүл короодогу иттерге да уу берип өлтүрүп кетишиптир. Анан азыр жерлердеги баардык шектүү кишилерди издеп жатышат. Бирок башын кесип кеткен кишилер али табыла элек. Азыр сени ойлогон киши жок. Андан көрө мобул нанды алып өзөк жалгап тур. Ал колтугунун ортосунан тепетең бөлүнгөн жарым көмөч нанды тегиге сунду. Дагы эмне жаңылыктар болуп жатат сырт жакта? Ошол, анын сөөгүн кечээ күнү кепиндеп жайына коюшту. Башы жок элеби? Анын башын эмес, канкорлордун өзүн таппай жатышса кайдан? Тим эле алар асмандан түшүшүп, кайра асманга учуп кетишкендей, эч даректери билинбейт. Баса, аны өлтүрүп кеткенин кандайча билип калдыңар? Эртең менен эрте туруп, мен малдарды тейлөөчү эмес белем. Мурункудай эле көнгөн адатымча короого чыга калсам, иттердин баары былк этишпей ар кайсы жерде сулап жатышат. Уктап жаткан кебетеленбейт. Акырын барып карап көрсөм, денелери эбакта эле муздап калышыптыр. Кожоюнга айтайын деп чочуладым, анан Хусейинге барып айттым. Бул суук кабарды. Ал чала була кийине короого чуркап чыкты да, өз көзүнө өзү ишенбей, колу менен бир сыйра кармалап көрдү. Анан мага, бар, ат сарайдагы аттарды кара, уурлар уурдап кетишпесин, деп мени ат сарайга чуркатып, өзү кожоюндун үйүнө кирип кетти. Ат сарайга барсам аттар ордунда эле экен. Анан бар жайында экен деп айтайын деп кайра келатсам, Хусейиндин кожоюндун үйүнөн өң алакеттен кете бакырып, сыртка атып чыкты. А дегенде эмне болгонун мен анча деле түшүнгөн жокмун. Кожоюн аны ачуулана үйдөн кууп чыкканго деп ойлогом. Ал болгон күчү менен бакырып кое берди. О, жараткан, өлтүрүп кетишиптир. Мен келесо жаным ойлоп жатпаймынбы, иттерди өлтүрүп кетишкен экен деп. Көрсө кожоюнубузду айтып атыптыр. Анын кыйкырганына бери жактагылар да атып чыгышып, дүрбөп калышты. Хабибуллонун бир туугандары жетип келишти. Өзүң билесиң, ал 3 бир туугандын улуусу эмес беле? Кожоюндун өлүгү жаткан бөлмөгө анча-мынча баш багып калдым. Жердин баары кызыл ала, башы жок адамдын жанында аялы да кызыл жаян болуп жатыптыр. Кимдер мууздашканын дегеле шеек жокпу? Көп эле шектүү кишилер кармалып суралышууда, бирок ошол түнү алар каякта болушканы такталып суралып, кайра кое берилип жатышат. Кыргыз жергесинен 3 адам келиптир, соода кылганы. Ошолордон шеек санап, аябай жанча тепкилешип, колу башына жыгач кийгизип, дубалга такап тургузуп ташташты.
Ошону менен туруп калбай биздин кожоюндун туугандары алиги белгисиз жырткычтарга аябай ачууланып калса керек. Шектүү деп эсептелген адамдар болсо эле ээси көөндөр калгыс кылып тепкилешип, мойну баштарына жыгач кийгизип жатышат. Минтип олтурса эч ким келбей калат үрүмчүгө. Мени эмне кылган жатышат? Сени унутуп да калышты, тиги ызычуу менен. Кожоюн жок, ачуулуу немелер мени өлтүрүп коюшпайбы? Ансыз деле араң турам. Эми бир тепкилешсе эле бүттү дей беришим. Кудай сактасын де. Кожоюн сага боор тартып атайын дарыгерлерди чакырып атты эле. Чын эле ал жок эми тигилер сени эмне кылышар экен? Мен да ошону ойлоп сары санаа болуп атам. Короодогу бакылдаган үндөрдү угуп, тигил шашыла ордунан турду. Кой, мен кеттим. Тигилер ачуулары тарап бир беткей болгуча сени эстегиче бул жерге жата бер. Аябай ыңгайлуу жер. Тиги кой, эчкилерге, жылкыларга чөп салганы келгенде сага токоч ала келип турам. Ал артын бир карап алды да сыртка чыгып кетти. Бир аздан кийин сарайдын эшиги сыртынан шартылдатып бекитилип атканы угулду. Кайрадан зонада. Бүгүнкү заман. Темир торду чөмкөмө машинеден секиргенде эле Каныбекке беймарал соккон шамал менен кошо кандайдыр бир тааныш жыттын илеби келди. Айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Баардыгы бири-бирине окшош, баардыгы тааныш, бийик, үстү тикенек сым менен курчалган дубалдар, темир каалгалар, түрмөдөгүлөр үчүн атайын жасалгаланган аятча, атүгүл өздөрүн кол чапкылап тосуп алышкан зектер да өзүнчө көрүнүш. Каныбек менен кошо ар кандай статьялар менен кесилген дагы 4 адам келишкен эле. Аларды тосуп алган түрмөдөгүлөр Каныбекке анча деле көңүл бөлүшкөн жок. Жашы али 20га жете элек 129 статья менен кесилген баланы тегеректеп алышты. Татынакай сулуу жигит экенсиң. Бизге ушундай сулуу жигиттер керек болчу. Башына жоолук сала сулуу аял боло чыга келесиң. Ха-ха-ха деп бирөөсү каткырганда калгандары аны коштоп каткырып калышты. Болду жетишет. Шашпай сүйлөшөсүңөр. Дубак аны жүрү артымдан деп ээричтип жөнөдө эле ары жакта турган зектердин бирөөсү байкатпай тегини ичке катты уруп алды. Алиги бозулан жигит өзөрүп, бөк түшүп барып кайра оңолду. Анын көзүнөн жаш агып, ыйламсырап баратканы кадимкидей билинип турду. Бул воля эмес, ар бириң зашта кылып кийлигише бергенге болбойт. Бул жактын өзүнүн мыйзамы бар. Ошого шартталып, ошонун негизинде жүрүш керек. Каныбек айланасындагы окуяларга эч нерсени көрмөксөн, билмексен болуп кетип баратты. 3-чү хатанын жанына келгенде, алдында келе жаткан Дубак Каныбекке кайрылды. Ушул хата сеники. Ары жагынан санаганда 4-чү нара. Бар, жайгаша бер. Сен биринчи жолу келип жаткан жоксуң. Бул жактын эрежесин да, тартибин да жакшы билесиң. Мен бул үчөөнү жайгаштырып келейин. Каныбек хатага киргенде, кыдырекей тизилген нарада 7-8 адам олтуруптур. Братвалар, кандайсыңар? Барыңарга ден соолук каалайм. Анын саламына эч ким жууп кайтарган жок. Тек гана эмне кылаар экен дешип, бардыгы анын ар бир кыймылын көздөрүнүн кыйгы менен карап турушту. Каныбек башка эч нерсе сүйлөгөн жок. Тизилип турган нараларды бирден санап келди да, өзүнүкүн таап алып, эски матрас шейшептерди алып таштап, өзүнүкүн жайгаштырды. Ары жактан топтошуп тургандардын бирөөсү суурулуп, акырын бери басып келди. Анан шашпай Каныбектин нарасына олтура кетти. Көрүп турам, сен первоходочный эмес экениңди. Братовай тетем деп кырышаң жылып кетпесин. Абайла, сен кайсы статья менен келгениңди да билебиз. Бирок бул деген менин ордум. Жөндөн жөн эле подпресске түшүп каласың. Бар, тигил жактан өз ордуңду таап. Ал колу менен босого жакты көрсөттү. Каныбек шашпастан чөнтөгүнөн тамекисин алып түтөттү. Бул жердин паканчиги ким? Ары жактан далдайган киши менменисине басып келди. Анын артынан 2-3 ээрчишип келишти. Менмин. Эмне сурооң бар? Каныбек тамекисин анын бетин көздөй үйлөдү да, эгин көтөрө жай жууп берди. Эгер хатанын паканчиги сен болсоң, мындан ары мен болом. Анын сөзүнө ишенбегендей, баары бирин-бири карап калышты. Алиги далдайган киши каткырып жиберди эле, калгандары ага кошулушту. Анан дароо ал мостое калып, тигиге сүрдүү карады. Эшиктен кирип, төр меники деген турасыңбы я? Анда жогору өт, тыякка. Тигил эңкейип, ийилип, колу менен төр жакты көрсөттү. Каныбек жаңы эле ордунан козголо бергенде, тигил шап этип кучактай калып, дөңгөч көтөргөндөй тапатак жогору көтөрүп туруп, 2-3 жолу чимирилтип айланта, кайра босого жакты көздөй топ ыргыткандай ыргытып жиберди.
Каныбек эң алгачкы жолу союз мезгилинде мектепте окуп жүргөндө спортту бокстан баштаган. Армияда аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүргөндө спорт ротада машыгып, Ыракы чыгыштын Хабаровск крайы боюнча Кызыл туулуу Тынч океан флотунун наамын коргоп, көп ийгиликтерге жетишкен болчу. Кийин армиядан мастерликти толтуруп келип, Борборубуздагы дене тарбия институтуна тапшырганда, адегенде ушул кунг-фудан баштаган. Анан акырындап карате, ушу, таэквондо, кыскасы чыгыш элдеринин мушташуу укмаларынын баарын үйрөнүп, өздөштүргөн. Убагында дүйнөлүк аренага чыгып мелдештерге катышып, ийгиликтерге жетишип келген болчу. Карапояс наамын да ошондо алган. Алгачкы чыгыш элдеринин мушташуу өнөрлөрүн үйрөнө баштаганда, Сиу деген Кытай машыктыруучусу жерге кулап келатканда айланып келип буту менен туруп калган машыгууну которуп келип, өзүнүн машыктыруучуларына көрсөткөн. Азыр карап тургула, мышыктын шамдак айлыгын. Ал 4 буттап кармап туруп, өйдө көздөй чемирилте ыргыткан. Бирок мышык жерге түшкөндө 4 аягы менен туруп калган. Аны чалкасынан, капталынан ар кандай түрлөргө салып ыргытып, анын ушунчалык тездик менен жерге жеткиче кайра буту менен жерге туруп калганын көрсөтүп берген. Көрдүңөрбү? Буга өтө тездик, шамдак айлык, анан техника керек. Силер ушундай болуп машыгышыңар абзел. Эмесе карап тургула. Ал күү менен келип, тике тубалдын бетинен чуркап өтүп, кайра буту менен тикесинен туруп калды. 2-3 карматып туруп, өзүн асманга чимирилте ыргыттырып, кайра жерге буту менен түшүп калганын көрүшкөндө аябай таң калышкан. Бул көрүнүш Каныбекке аябай жаккандыктан көк беттигин көргүзө өжөрлөнүп атып, акыры өзү да өзлөштүрүп алган. Азыркы ыргытканда да ошондогу ыкманы эстей калып, ыкчамдык менен бутуна тикесинен туруп калды. Тигил кайра жетип келип, шап кучактай калып, эшик жакты көздөй болгон күчү менен ыргытып жиберип атты. Бирок ыргытканынын баары талага кетип атканын көрүп, заары бетине тээп чыкты. Биротоло анын кабыргасын куушура кармап, сындыргысы келип, белинен каттуу кучактады. Мурунда өзүнө тийишкен, кол көтөргөн зектерди ушундай ыкма менен өзүнө баш ийдирип алган болчу. Каныбекти белден алып, болгон күчү менен каттуу ныгырып кыса баштады. Бирок бөйрөккө, өпкөгө жеген каттуу соккудан 2 колун кое берип, бир азга өзүнө келе албай туруп калды. Өмүрүндө мындай сокку жеп көргөн эмес болчу. Бир кезде ушунчалык чагылгандай тездик менен үстү-үстүнө согулган соккуга сендиректей түштү. Эмне болуп кеткенин өзү да түшүнбөй калды. Каныбекке жакындайын деп алга карай жуткунда эле бутунун учу менен бетке согулган каттуу соккуга баш айланып, жер айлан көчөк болуп түштү. Кулап баратып темир наранын башын кармап калды. Дагы бир жолу ушунчалык каттуу сокку жеген соң наранын үстүнө кулап түшүп, эсин жоготуп койду. Каныбек ачуусу менен аны талылуу жерине уруп таштаган эле. Хатадагы зектердин баары унчукпастан аны жалдырай карап туруп калышты. Ар жакта турган бирөөсү эси болуп жаткан паханчигин көздөй башынан жөлөгөнү эңкейип жакындап келатты эле, Каныбек аны да ары жакка учура сокту. Тийбегиле эч кимге. Буга атүгүл жакында жолобогула. Бир аздан кийин өзү эсине келет. Каныбек шашпастан өзүнүн матрас шейшебин оңдоп бүтүп, чөнтөгүнөн кымбат баалуу тамекисин алып чыгып, тигилерге сунду. Угашайтесь. Тигилер адегенде чочуркап турушты эле, кымбат баадагы фильтр тамекини кыя алышпай, бирден алып түтөтүп келишти. Каныбек хатадан сыртка чыгып баратып, нарада чалкасынан жаткан алиги паханчикке, жалдырап турушкан зектерге карап, дагы бир жолу эскертип өттү. Эскертип коеюн. Тигиге эч кимгер жолочу болбогула. Бир аздан кийин өзү эсине келет. Табышмактуу жоголгон казына. Мурунку заман. 1885 жыл. Бухар эмирдиги менен Кокон хандыгынын бийлиги кетип, кыргыз кыпчактар акырында орустар менен жакындаша башташты. Түндүктөн түштүккө карай агылышкан белгилүү орус помещиктери бир тууган таяке, жээндер Иванов менен Орлов өзүнүн бүтүндөй үй чарбачылыгы, алдындагы жумушчу малайлары менен Сары Өзөн чүйгө келип, алгачкылардан болуп отурукташа башташкан болчу. Жедеп Кокон хандыгынын эзүүсүнөн кыйналып, каржалышкан кыргыз кыпчак эли аларга тоскоолдук кылмай тургай кубанып кабыл алышты. Ошондой эле түндүктөн агылып келе башташкан белгилүү орус помещиктер Сары Өзөн чүйдөн күн чыгышты карай багыттарын өзгөртүштү. Жайгышы дебей тоңбой мелтиреп чалкып жаткан ысык көлдү көрүшүп, жактырышып, анын айланасын мекендей башташты. Кара кыргыздар балыкты жешпегендиктен көлдүн өзү түгүл, өзөндөрдөн, куймалардан бери суудан бултак этип чыга калып, ээн эркин сүзүп жүрүшкөн балыктарын көрүп таң калышты.
Көлдүн батыш тарабындагы белгилүү Котмалды конушунан баштап, көлдүн түндүк-түштүк тарабы агылып келип, баткак чопулордон үй салып, эгин айдашып, кандайдыр бир мезгил аралыгында эл тынчый түшүштү. Сарыөзөндөгү Бишкек сепилине орустардын армиясы келип жайгашышты. Кызыл үңкүрдөгү узак жыл бою өзүнүн бийлигин кармап турган Ахмет Абу Убайдулла бирден бир ишенимдүү оң колу болгон Абдурахман Автобачыны өзүнө чакыртып келди. Кана айтчы, Автобачы, Боронбай ормондордун жигиттери аркылуу казына каякта дайынсыз, жиги билинбей жоголуп кетиши мүмкүн. Шектүү дегендердин баарын кармап келип, бир сыйра кыйнап, коркутуп, сурап да көрдүк. Далайлардын зынданга салып, далайлардын башын алдык. Деги эле бир шеги билинбейт. Биягы Андижан, Наманган, Маргаландан баштап Алай, Ош, Чыйырчыкка чейин, Памирден баштап Ташкурган, Бустан Терек, Далаат Курган, Кызыл Курган, Суфи Курганга чейин, тигил жактан болсо Кетмен төбө, Узун Акмат, Беш кемпирге чейин чалгын жиберип, акырын издеттик. Тяньшань жактан болсо Куртка, Жумгал, Кочкор, Ат башы, Тогуз Торо, Торо Курган, Кууганда, Бугучуну бүт баардыгын шимшилеп чыгышты. Боронбайдын жигиттери кемиси каякта алып кеткени дайынсыз. Баса, көл тарапты кыдырдыңарбы? Ал жакты да эки тарабын тең бүт издетип, биздин кишилер акырын шимшилеп айланып чыгышты. Тактап айтканда Каракол, Барскон, Коңролөң, Кызыл үңкүргө жашаган биздин кишилерден да акырын сураштырып көрүштү. Эч кимиси эч нерсе билишпейт экен. Анан каякка кетиши мүмкүн? Жер жутуп кеттиби ошончо алтындын киши-пишилери менен кошо? Бардыгы канчага эле таксыр, алтын күмүш салынган. Менимче кыргыз кыпчактарга туткунга түшүп калышкан биздин кишилердин божомолунда 12 капка салыныптыр. Алардын ичинде атайын уютулган алтындар да бар болчу дешет, өзүнчө каптарда. Мерке же Үрүмчү, Турпан тарапка качып көтүп кетип калышкан жокпу? Ал жакка качып үлгүрө алышпайт болчу ушунча кап менен. Биздин куугунчулар Кызыл үңкүрдү ээлеп алышаары менен дароо эле куугунга чыгышкан. Жолкан эле кыргыз кыпчактардын бирин да койбой өлтүрүп жүрүп олтурушкан. Деги эле шектүү эч нерсе таба алышкан эмес. Кана, мага эмне кеңеш бере аласың, Автобачы? Сен менин ишенимдүү оң колумсуң. Мындайча айтканда өз кишимсиң. Жоголгон казынаны кай тараптан издесек болот? Бөлмө ичи бир паска тымтырс боло түштү. Бир аздан кийин Абдурахман ишенимсиз түрдө ооз учунан күңк этти. Муну өзүбүз издегенде таба албайбыз. Менимче булардын баары бир жерге жашырылды. Жашырганга катышкан адамдардын, күбөлөрдүн баары өлтүрүлдү. Муну билсе бир экөөсү гана билет. Атүгүл ал адамдар бизден аябай алыс жерде деле эмес. Улам-улам байкап коюшуп, ушул Ош, Андижан, Ташкенттин тегерегинде эле жашап жүрүшөт. Мынча байлык менен качкандар алыс кете алмак эмес. Андан көрөкчө ошого катышкан күбөлөрдүн өзүн кармашыбыз керек. Кантип? Кыргыз кыпчактар бирин-бири айтышпайт да. Бирде болбосо бирде кокусунан, ооздорунан чыгып кетиши мүмкүн. Ошолордо, ошондой сөздөрүн бизге жеткирип турганга жер-жерлерге тыңчыларды коюш керек. Балким биз үчүн бир илмек табылып калар. Сен ошондой ойлойсуңбу? Бул айла кеткенден айтылган ой таксыр. Мына ушунча жылдан бери издеп атып, деги эле дайынын таппай койдук го. Кумга сиңген суудай жок болду да калды. Бул мезгилде дайынсыз жоголгон байлыкты кыргыз кыпчактар тарабынан Боронбай, Ормон хандарда акырын сураштырып, иликтеп, издеп атышкан эле. Буга бирден бир түз тиешеси бар жападан жалгыз күбө, Үрүмчүдө өлүм менен өмүрдүн ортосунда кыйналып жаткан Улукбек Дербиш